Баарыңыздарга салам, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Фаберликте азыр өтө хит продаж болуп аткан, өтө популярный серия жөнүндө айтып бермекчимин. Толук информация бере кетмекчимин. Бул ICU сериясы. Билесиздер, азыркы учурда ICU сериясы бизде аябай популярный. Көпчүлүккө жагып, аябай көп колдонуп атышат ушул ICU сериясын. Бул жакта прям полный набор ICU сериясынын. Ушулар жөнүндө мен сиздерге толук маалымат бере кетейин. Прям полный набор. Эми бул серия эмнеден башталат? Эгерде сиздер макияж кылсаңыздар, бетте постоянно макияж бар болсо, же болбосо тональный крем колдонсоңуздар, эң биринчи сиздерге бул гидрофильный масло керек. Гидрофильный масло деген өзү эле майды, масло өзү эле май, өзү айтып тургандай эле. Бирок бул ICU сериясынын майы бетке келгенде кадимкидей эле май болот, бирок жууганда муздак суу менен эле жөнүнө жуулуп кетет. Эгерде сиз постоянно макияж, тоналка, мурун айткандай койсоңуздар, өтө сонун өчүрүп берет. Эң биринчи ушул гидрофильный маслодан баштайбыз. Бетти тазалап атканда эң биринчи этап ушул болот. Мына мондай идиште 100 мг, артикулу 0844. Муну бетке коюп, массажный движение менен коесуздар дагы 30 секунд койгондон кийин жууп саласыздар. Желательно жылуу суу менен жуусаңыздар, эффект двойной жакшы болот. Өтө сонун эффект берет. Гидрофильный масло именно бетти тазалаш үчүн, макияжды баардыгын снять этиш үчүн. Бул биринчи этап. Эртең менен кечинде күнүнө колдоно берсеңиздер болот. Андан кийин пенка. Мына бизде пенка бар. Ушул ICU сериясынын пенкасы мага аябай жагат, вообще сонун. Бул дагы 100 мг. Даже 150 мг экен, артикулу 0850. Муну билесиздер, чайкап туруп эле, вот после гидрофильный маслодан кийин ушуну бетиңерге сүрөсүздөр. Эгерде кимде аппарат бар болсо, уход за кожей, набор бар болсо, за кожей лица жана уход, ушу менен чогуу колдонсоңуздар болот. Бетти вообще сонун кылып берет, бул увлажнение кылып берет, массажный движение менен эле бетти жууп тазалап туруп, андан кийин жылуу суу менен жууп саласыздар. Бул кийинки этабы. Бетти эч качан самын менен жуубаңыздар, анткени самын бетти кургатып жиберет, дагы беттин тез картаюусуна алып келет. Ошондуктан бетти сөзсүз түрдө либо пенка менен, либо гель для умывания менен жууңуздар. Именно ICU сериясыныкы биздики пенкасы. Андан кийин бизде тоник. Бул жөнөкөй тоник эмес, бул витаминный тоник. Башка тониктердин айырмасы 0852 артикулу, тоже 100 мг. Бунун дагы бир артыкчылыгы, бетке муну чачып коесуздар. Чайкап туруп эле бетке 15-20 см алыстыкта коюп чачып коесуздар. Өтө сонун жардам берет бетке. Андан кийин тоникти жуубайсыздар, ошончо бетте калышы керек. Тоник кургайт бетиңиздерди. Кургагандан кийин күнүнө жараша, мисалы эртең менен же кечинде ошого жараша бетиңиздерге коесуздар. Тониктен кийин сыворотка колдонсоңуздар болот. Мына бизде ICU сериясында вообще сонун сыворотка бар. Артикулу 0853. Бул беттердин бырышын кетирет. Эгерде постоянно колдоно турган болсоңуз, на постоянной основе колдонсоңуз, беттеги пигментацияларды да кетирет. Бул сыворотка кандай? Мына пипетка, анан үстү жагынан басылат. Мына үстү жагын басып койсоңуздар, тампылдый түшүп кете берет. Өтө сонун сыворотка. Тониктен кийин бетке сыворотканы коесуздар. Постоянно колдонсоңуздар да болот, эртең менен кечинде колдонсоңуздар болот. Витаминный сыворотка. Бул 20 жаштан өйдө кете берет. Эмнеге дегенде, эгерде бетиңизде бырыш жок болсо, пигментация жок болсо, болгон күндө деле бул бетке өтө сонун керектүү витаминдерди камтыйт. Ошондуктан сөзсүз түрдө муну да колдонуңуздар. Мына витамин Е, B3, B6, B5, С витаминдери бар. Колдонсоңуздар болот. Андан кийинки бизде да чыккан гель трансформер чыккан, билесиздер, тоже новинка. Так, артикулу 0875, 50 мг. Гель трансформер. Бетиңиздер эгерде негизи сухой кожаларга ICU сериясы өтө сонун да. Мына могул именно сухой кожага койсоңуздар болот. Бет кургагандан кийин, тоник сывороткадан кийин, бет кургагандан кийин, мисалы муну күндүзгө койсоңуздар болот да. Гель трансформер күндүзгөгө сонун эле болот. Бетти жуубайсыздар, ошондо бул кала берет бетте. Так, андан кийинки ночная маска и активный крем. Активный крем жөнүндө айта кетейин. Мага бул крем өтө жагат. Текстурасы аябай сонун, артикулу 0227. Мына мындай идиште болот ICU сериясынын креми. Бул кичине бетке жирныйраак отурат, но сиңип кеткенден кийин сонун. Сухой кожага вообще идеально отурат. Муну, например, кечкиге койсоңуздар болот. Кечки убакытка активный крем вообще идеально. Күндүз мисалы гель трансформер, либо экөөнү алмаштырып койсоңуздар деле, в принципе, айырмасы деле жок.
Так, анан ночная маска боюнча дагы сиздерге маалымат бере кетейин. Ночная маска бул эмне деген билгизет. Көпчүлүк ойлойт да, маска десе эле жуп салыш керек деп ойлошот да. А бирок именно ночная маска, бетке коюла турган маскалар артикул 0856 бул түнү менен кыла турган маска. Муну кремдин ордуна жумасына 2-3 жолу койсоңуздар болот. Мисалы, кечкисин сиздер постоянно активный крем колдонсоңуздар, жумасына 2 жолу алмаштырып, через день, мисалы күн алыс масканы коесуздар. Түнү менен бетти сонун кылып питать этип берет. Мисалы, бул аябай неме экен, более текстурасы жумшак экен, өтө сонун экен маска. Кремден бирок жеңилирээк да. Ночная маска на той маска, что түнү менен бетке коюлат. И бул дагы буручтарды чачканга жардам берет. Өтө сонун. Жумасына 2 жолу колдоносуздар. Айсигул сериясынын бетке кам көрүү боюнча основной уходдору ушул болду. Бардыгын эгерде комплексно колдонсоңуздар, сөзсүз түрдө сиздерде сонун результат болот. Анан Айсигул сериясында бизде сонун подводка бар, билесиздер. Мунун бир жагы подводка, бир жагы штамп болуп кетет, жылдыз болуп кетет. Муну как постоянно подводка колдонбогондор, именно штамп үчүн для красоты алып да колдонсоңуздар болот, вообще сонун. Эми Айсигул сериясы боюнча айтсам, бул серия аябай, если кожаңыз чувствительный болсо, көп нерсе жага бербесе, сизге жакпайт. Эгерде кожаңыз нормальный, сухой, комбинированный, жирный болуп, эч кандай проблема жок болсо, бетиңизде эч кандай аллергия болбосоңуз, анда Айсигул сериясын колдонсоңуз сизге өтө сонун результат берет. Жашка карабайт. Бул 20 жаштан өйдө любой колдоно берсеңиздер болот. Полный сериясы, кийинки каталогдордо да улам новинкалар кошулуп атат. Жаңы чыкканда Айсигул сериясында 4 эле продукция бар болчу. 4 эле продукциядан турган Айсигул сериясында Мо 4 эле башталган. Азыркы учурда мына уже көпчүлүгү кошулуп келатат, улам толукталып келатат. И гель скаткада чыгат кийинки каталогда. И ошолорду да комплексно колдонсоңуздар, бетиңиздер вообще корейский кыздардын билесиздер, беттери жылтырап турат да. Сиздерде дагы ошондой результат болот. Мунун фишкасы эмне? Чок-чок дейт да. Эффект чок-чок, бул деген бетти жылтыратып турат. Аябай бетиңиз увлажненный болот, анан жылтырап калат да. Корейский кыздардын, кореялык кыздардын сыры ошондо экен да. Бетине булар постоянно уход кылышат. И ошонун негизинде ошондой результат калып келет. Ошондуктан бардыгыңыздарга Айсигул сериясын сунуштаймын. Эгерде жашаргыңыз келсе, бетиңизге кам көрүп, ар дайым сулуу жүргүңүз келсе, сөзсүз түрдө Айсигул сериясын бир колдонуп көрүңүздөр. Бир колдонгондон кийин уже өзүңүздөр билесиздер да, эффект кандай болот. Результатын көргөндөн кийин айта аласыздар. Билесиздер, негизи эле корейский косметика өтө кымбат. Эгерде сиз корейский косметиканы, ушул эле косметикаларды базардан же башка мындай сомнительный магазиндерден ала турган болсоңуз, демек сиз подделка алып атасыздар. Ишенип коңуздар, эмнеге дегенде корейский косметика эч качан арзан болбойт. Эч качан 100 сомго, 200 сомго корейский косметиканын, мисалы, кремдери же болбосо маскалары келбейт, демек ал подделка. Мисалы, базарга барып көрсөңүздөр деле 25 сомдон 30 сомдон маскалар турат. Обычный эле маска, бетке койгон тканевый маска. Это все подделка. Ошондуктан сөзсүз түрдө көңүл буруңуздар. Фаберлик болсо, Фаберлик компаниясы атайын корейский фирма менен келишим түзүп, и ошонун негизинде чыгарышат. Бардык нерсени бул жакта бүт баарын окусаңыздар болот. Мына Биоспектрум Кореяныкы и Россияныкы Фаберлик. Эки компания биригип ушундай сонун разработка кылган. И баасы дагы биздики чөнтөккө чак. Билесиздер, негизи эле Фаберлик компаниясында бүт продукциялар чөнтөккө чак келе турган продукция. Чыныгы корейский косметика алам десеңиздер, сөзсүз түрдө биздикин байкап көрүңүздөр. Эч качан подделка алып албаңыздар, арзанына карап, баасына карап, чөнтөгүңүздөргө карап албаңыздар. Эмнеге дегенде сиз арзан алам деп, наоборот, тескерисинче өзүңүзгө көбүрөөк зыян алып келесиз да. Бүгүн болбосо эртеңки күнү кайра бетиңизге ошол зыяны тийип, кайра эле зыянды өзүңүз тартасыз. Ошондуктан бардыгыңыздарга жаш болуңуздарды каалайм, андайым айымдар сөзсүз түрдө өзүңүздөргө кам көрүңүздөр. Макул боенбой эле коюңуз, макул үйдө эле отуруңуз эртеден кечке. Ой, мен иш жакка чыкпайм да, мен үйдө элемин да, балдар менен да деген күндө дагы сөзсүз түрдө өзүңүзгө кам көрүп жүрүңүз. Мына байкасаңыздар, менин бетимде бир дагы косметика жок. Туш, тень, вообще эч нерсе жок. Мен даже кашымды тербейм, но бетке мен постоянно уход кылам. Мурунку менен азыркы мезгилим өтө чындыгында айырмасы бар. Мен Айсигул сериясын толугу менен колдонгонмун, мага өтө жаккан. Именно Айсигул сериясы менен мен ушу бетимди сонун кылып оңдоп алгам. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Өзүңүздөрдү сыйлаңыздар айымдар, өзүңүздөргө сөзсүз түрдө карап жүрүңүздөр.